Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз азыркы учурда Екатеринбург шаарында кезектеги биздин агенттик аркылуу үйлүү болгон кардарыбыздын үйүнө келип отурабыз. Анар эже, кандай отурасыздар? Биз жакшы, ушу көчүп келип алдык. Көчүп келип алдыңыздар. Отурабыз. Кайсыл жерден үйдүн адреси кайсыл жерде жайгашкан? Канча бөлмөлүү? Виз районуна караштуу Металлургов 20да. 20да жайгашкан. Бир комнаталуу. Бир комнатасы. Бир комната үйдүн баасында айта кетсеңиз. 3 миллион 500. 3 миллион 500. Анан 200 миң кошту, 3 миллион 700 да. Үйдүн баасы 3 миллион 700, кредитный сумма 3 миллион 500 болду. 200 миң рубль баштапкы төлөм бердиңиздер. Бул квартира азыр сонун болуп жасалып, кардарыбыз өзү көчүп келип жашап жаткан учуру. Бирок бул квартираны сүрөттөн мен көргөнмүн буга чейин. Аябай ремонту слабый болчу. Ремонту жок болчу. Өздөрү алып, ушул Жолдош экөө иштен кийин ремонт кылып аткан видеолорун дагы мага жөнөтүп турушту. Өздөрү колдору менен ремонт кылышты. Ремонтко канча акча кетти? Ремонтко 100 миңден ашык кетти. Билбейм, Жолдошум билет да, алып келип аттым, мен только жардам берип. Ушинтип атам. Ал өзү алып келип кылып атты, мен иште болуп аттым. Ал кечинде келип өз күчү алып жасап, кайра үйгө барып түшүп. Ремонтту өздөрү кылышты. Сонун кылып азыр уже аурасы да башкача болуп калыптыр ошол моментте. Мисалы, кардарларыбыз кандай үй алып атканы баардык моменттери менин колуман өтөт. Себеби оценкага сүрөт баргандан кийин, кардарыбыз аябай сонун үй алып аттыр, ремонту мындай экен деп карап, анан кийин уже оценка болуп, объект согласовать этип, анан уже үй алышат. Кардарыбыз биздин агенттикке кайсыл айда кайрылган? Биз декабрда жаңы жылга чейин кайрылдык. Кайрылып, анан одобрение алып алайлы деп, андан кийин майрамдан кийин анан үй тандап баштадык. Сделка болду. Сделкаңыздар январдын 17-синде болду. Январдын 17-синде сделкабыз болду. Ачкычын бир неделядан эле берди. Бир неделядан ачкычын алышкан кардарыбыз. Анан ремонтту баштап, үйүнө көчүп келишип, анан мына биз эми келип отурабыз. Биздин максатыбыз үй алат элем деп, анан ошол эле учурда корккон мекендештерибиз да бар да. Үй алсам кандай болот экен деп. Сиз эмнеге элдерге окшоп 2 комната албадыңыз? Биз биринчи ошо элдерге окшоп корктук. Анан бир комната алайлы, может ушунун кутулуп бүтөйлү, андан кийин дагы көрө жатарбыз. Калабыз 3 деп. Бирден эле баштадык. Бирден эле баштадыңыздар, э? Бир комнатаны алып атканда да бир аз переживать этип, советчиктер көбөйдү болгон үчүн ушундай болду. Үй алганда алып, мына эми Кудай буйрса көчүп келдиңиздер. Үй алам дегендерге эмне деп айтат элеңиз? Үй алам дегендерге коркпой эле ала бергиле. Бизге окшоп коркуп жүрүп убакыт өткөзө бересиңер. Биз уже сага бир жыл мурун, 2 жыл мурун жазгам, сага барам деп. Ошол менен мен барам деп жүрүп 2 жылдан кийин бардым десеңиз. Бирок баары ушул Кудайым ушул күнгө жазып койгон экен, баары бир алдык. Эжекебиз мага чейин да кайрылган, э, башка агентствага. Бир кайрылгам, анда болбой калган биз. Анан ортодо мындай ситуациялар өзгөрүп кетти, анан токтоп калганбыз. Анан эми азыр кайра уландырдык. Өзү негизи баягы баштаган жумушту аягына чыгарган жакшы дейт го. Мисалы, бир агентстводан болбой калса, бизге келсе, уже биз аркылуу алгандар бар. Мисалы, биз аркылуу ала албай калып башка жактан алгандар да болушу мүмкүн. Андыктан кардардын дагы баягы ситуациясына байланыштуу. Сиздерди 1 жыл мурун алганыңыздар да деп аябай ичим ачты. Себеби сиздер как раз 22% малды успеть этип алып калат элеңиздер. Бир аз кечирээк кайрылдыңыздар. Анан жаңы жылга дагы жана праздничный дендер болуп, көп күндөр выходнойго туура келип калды. Процентный ставка канчадан болду? Анан айына төлөмү канча болду? Процентный ставка азыр 30,5. Анан айына 90 миңден. 90 миңден туура келди. Азыр бир комнатага 3,5 миллион баасы, 3,5 миллионго 90 миңден айына туура келди. Сиздерге оор болуп, мындай кыйын болгон жокпу? Эми биз азырынча төлөп турайлы, андан кийин ставка түшөт дешет. Түшкөндөн кийин анан заявление жасабыз. Банктагылар деле айтты, келип жазып турууга деп. Кайрылып турууга деп. Негизи азыр проценттик ставка жогору болгон үчүн
ушул квартираны издеп атканда да сизге айттым, квартиралардын баасы 3.700.000 бир жок квартира однокомнатный. Мен өзүм таң калдым. Болсо биринчи келгениңизде айткан 3 миллионго чейин алалы деп, ооба 3,5 миллион одобрение чыкты. Анан мен ойлоп коем го дагы бир 2800, 2750лерге карап берейин деп карасам вообще үй жок. Бул эми центрге карайт. бул центрге карайт экен. Ооба башка жактарда сонун эми квадрат метри чоң чыгып атты. Биз ал эми көнүп калганбыз. Бул жака эми 6-7 жылдан бери ушул жерде. Анан балабыздын мектебине, анан менин жумушума, остановка биз ошолорду караштырдык. Ремонт начар болсо дагы ушул жерден ала берели деп 5-этажды. 5 этажный үйдүн 5-этаж, Все равно баары центрге жакын да бул жер. Центрге жакын. Анан мисалы чекеден алсаң деле баягы барып келгенге жолго убактың кетет. Баланын мектебин башка жака алмаштырышың керек. Баары ошол экөө бирдей эле болуп калат да. Анан көнүп калган райондон алган өзү негизи жакшы го дейм. Ооба, көнүп анан тынч райондойбу өзү. Район өзү тынч негизи, бул жактар тынч. Ошол районго көнүп калган адамдар мисалы башка районго барып көнө албайт да. Ушул жерден алып, анан өзүң үйүң болгон жакшы бул жерде. Көп кыргыздар алды. Андан кийин регистрацияга коюш үчүн ушунчалык азыр билесиңер, хозяиндер койбой атат. Койбойм деп эле айтты. Биз эмес аз эле сене ал. Анан айла жок, анан регистрация үчүн алдык. Азыр кырдаал башкача болуп атты. Ошол. Анан мурун деле ушу башка агентствого кайрылдым. Бирок болбой калды. Бирок ошондо деле сага изденип жүрүп барсам деле болмок экен дедим да. Мен ошондо эле барсам, азыр мен может төгүп бүттүм беле. Ооба. Мен ошо арзан эме алды. Жүрө бергем да коркуу сезим менен ойлонуп, бир эми чечимге келе албай. Анан акыры ушул эмеге келдик да. Может быть, Кудай кайра ойлойбуз, Кудайым ушул күнгө аласыңар дегендей кылгандай. Бардык нерсенин баягы убакыты сааты чыкпаса кыйын дейт го, ошондой сыяктуу. Анан сиздерди баягы үй алып атканда жаныңыздардагы совет берген адамдар албай эле койгула дегендер да болсо керек. Ой, толтура андай алып бүткөндөн деле айтты. Ай, кымбат эмне кыласыңар алып бул жактан тиге бу деп. Анан көңүл бурбадык. Эми биз төккөн бизбиз. Ооба да. Майлы совет бергениңер үчүн рахмат. Деп эле ошентип эч кимге эме кылбадык. Көңүл бурбадык. Алып аттык. Баары бир өзүңнүн уже көчүп келгенден кийин биринчи күн өзгөчө болсо керек, все равно өзүмдүн үйүм деп. Ооба, күлүштү алып таштап кеткенден кийин эле өңүстү түшөсү деп. Өзүбүздүн үй, эми Кудайга шүгүр деп. Ооба. Эме өтүп калды. Баягы азыр сиздин коркуп аткан, мындай эми коркуп аткан эмес, уже алдыңыз, мына буюрса өзүңүздүн үйүңүздө жашап атасыз. Баягы немкени дагы бере турган нерсе, бере турган адам бул Кудай. Ошол таап аткан акчаңызды бардыкка жеткирип коет, мисалы. Ипотекаңыз деле төлөнүп бүтөт. Бул эми башталышы буюрса, ставкалар түшсө, өзүңүз да уктуңуз, банктагылар деле ставка, азыркы ставка жогору экенин баары билишет. Ставка түшсө, анан азыр көрүп атасызбы, акчанын аябай баркы кетип атат. Билинбей элечи. Мисалы, мен ушу үйдүн кымбаттаганын көрүп аябай таң калдым. Себеби мен сизге өзүм жана да айтып өттүм. 2.900.000, 2.850.000ге чейин үй карап берем десем, андай сенага вообще үй чыккан жок. Үй жок, эң арзан үйлөр ушу 3.700.000ге дагы прям көп вариант чыккан жок. Канча үй көрдүңүздөр өзү? Биз биринчиден Викуловага жөнөттүк. Ал жака барып эле кайра түштүк. Албыз келбеди. Бараткан деле сездик да. Кирип бараткандан эле кайра кайттык. Алайлы да. Бирок көрүп чыктыңыздар кирип, Көрүп чыктык. Бир ремонту жок болуп чалып квартира. Ремонт деле жок экен, ооба. Анан дагы бир немеге бардык. Квартирага алып, полдору да, эшиктери да полный жылып алган. 3.800.000 түшпөйбүз деди. Анын квадраты чоңураак болчу, по-моему. Жолдун боюнда анын квадрат метри сал кичине эле, эми ушудан эле сал чоң болчу. Ушудан чоңураак болчу. Бул 3-чү квартираны көрдүңүздөр. Бул 3-чү болуп калды. 3-чүсү экен да. 3-чүсүн эле уже тандадыңыздар, Тандап бул Аслановго жакын экен. 5-этаж болсо майли боло берсин деп калдык. Мурун 3 менен 2-ни ойлоп атканбыз. Боло берсин, Аслановго жакын экен дедик. Анан бул квартирага киргенде, баягы үйдү тандап аткан мезгилде, мисалы, мен аурасына да көңүл бөлөсүң го баягы. Киргенде кадимкидей сезесиң өзүңдүкү экенинчи. Сизде да ошондой сезимдер болду? Ооба, эми өзүбүз деп кошуналар деле мисалы келип эле тааныштык, кошуналар менен уже таанышып, анан группага уже кошуп коюшту. Эми
чыныгы хозяйкалар келди Келди депчи, анан да? сүйүнүп калдык, кошуналарыбыз деле Жакшы. Сонун. жаңы келдиңерби деп ушул. Эми жакшылап дагы таанышасызбы? Ремонт кылганча келип кетип эле учурашып коюп атат. Ооба. Эч ким деле жакшы көрүнүп. Бирок территория аябай жакшы. Баардык садик, мектеп, детский площадка баардыгы сонун жерде жайгашкан квартира. Анан Ашаңга да жакынсыздар, Ооба, биз Ашаңда иштейбиз. А, 6-жыл болуп атат. Ошого да Ашамдын немесине, магазин немесине Мегада да. Мегада. Мегада. Вообще сонун. Кирип неме мына жерден жакын да негизи. Ооба, бизге жакын, Радуга да жакын. 25 тынбай каттап турат. Радуга Ар өтө жакын. 4-5 мүнөт сайын каттайт болуш керек. Турат 49 бүт. Трамвай кетет. Кичине нара калсак троллейбус. Баардык эле немелер Жакын десеңиз. жакын. Курдага Курдага шүгүр баардыгы. Ооба, баардыгы сонун. Биздин агенттик жөнүндө да кичине айта кетсеңиз, биздин агенттикке кайрылып. Силердин агенттигиңерге мен дагы ушу эл катары эле ютубтан көрдүм. Көрүп, ким үй алса эле кубанып, өзүм алгандай эле сүйүнөр дейм. Комментарий жакшы жаман эмес, жакшы комментарийди жаздым. Бирөөгө сүйүнсөң, бирөөгө мындай жакшылык тилесең, өзүңө да болот. Мен да бул нерсеге ишендим да. Ооба. Анан мен мурун ойлочу эмесмин, аламбы, албаймбы деп, анан баары бир болду да. Анан рахмат, ушу силерди көрүп барганда эле билесиң го, Самараны өзүн эми көрдүм жанынан деп. Ооба, Ютубтан эле көрүп койчумун. Анан бардым, баары эле сүйлөштүк, консультация, эртеси күнү эле уже ишти баштадык. Ооба, сразу эле договор түзүп. Официально иштешибиз керек экен, документтерибиз баардыгын так кылышыбыз керек экен. Ошончо менде тез бүтүп кетти бизге. Немебиз да тез бүттү баягы. Госуслугалар дагы. Жок, баягы алардан анан сделкасы аябай тез бүттү, сонун болду. Сделка жөнүндө да айта турган болсом, көп учурда мен байкайм, саткандар менен алгандар аябай окшош да. Анан эми баягы сиздер да жөнөкөй саткан адамдар вообще жөнөкөй, прям вообще сонун болду деп Анна өткөрдү сиздердин сделкаңыздарды айтты мага чалып, сделка бүткөндөн кийин. Саткандар андан жакшы, алгандар андан жакшы, сделка аябай сонун бүттү деп сүрөттөрдү да бияка жүктөймүн. Ошол саткандардын риэлтору баардыгы сделкада участвовать этти, аябай сделка сонун болду. Мекендештер үй алам десеңиздер, ойлонуп, ар кайсы сөздөргө көңүл бөлүп, мисалы дагы бир ушул жерден айта кетейин. Мисалы кардарыбыз азыр 3,5 миллион алды. Эгер возможность болсо, ошол 3,5 миллионду болушунча азайтканга аракет кылыш керек. Айына 15 миң болобу, 20 миң болобу салса, ошол салган акчасы основной долгтон 5% кыркылат. Көпчүлүк учурда көбү билбей эле ипотека деген мындай жаман, ипотеканы жаман, ооба, эгер сиз айына эле төлөп, ашыкча акча төлөй албасаңыз да мүмкүн жаман болушу мүмкүн. Бирок сиздин акчаңызды чогултуп берип атат, сизге жашаганга уруксат берип атат, үйдүн документи өзүңүздүн атыңызда болуп атат. Анан бул жерде булар эптеп эле услугасын алса болду. Жок, туугандар, бул жерде бирөөгө үй алып бериш үчүн ал адам менен тил табышып, саткандар менен сүйлөшүп, оформление кылып, одобрение, ар бир процесстерде биз ошол үйдүн ачкычын алганга чейин кардар менен кадимкидей жетелешип, ошол жыйынтыкка жеткенге чейин жардам беребиз. Андыктан оңой эле болот, мындай деп ойлобоңуздар. Бизден үй алгандар билет, мисалы, бир эле адам ишин алып барбайт. Одобрение кылганда чуркайбыз, госуслугасын ачканда тоже. Азыр Екатеринбургда менде сотрудниктерим жок болгон үчүн жетишпедик. Бул өздөрү барып бүттүк да баардык нерсени. Ооба. Анан башка шаарларда, мисалы Москвада көбүнчө биз өзүбүз барып бүтүрөбүз. Екатеринбургда да жакында буюрса, сөзсүз ушул тармакта жардам берген адам чыгат буюрса, анан дагы уландырабыз. Эгерде үй алам деп жүрсөңүздөр, Россиянын кайсыл аймагынан болбосун, биздин агенттик аркылуу үй алсаңыздар болот.